Бұл ләйлді кім жаратты? Түнді кім жаратады? Алла. Ешкім қыла албайды бұны. Алладан башқа ешкім түнді, күнді алып келе албайды, жарата албайды, мүмкін емес. Ошол түн жаратқан зат, күн жаратқан зат кем екен? Аллах субханала тағала. Демек, Алла Тағала айтады, біз сендерге жаратып бердік түнді, литаскуну фих, ес алыш үшін деп атады. Аллах субханала тағала түнді атай жаратқан адамдар ес алсын деп. Күндүзү мубсира, көрөбүз, иштеш үчүн, маишат үчүн жараткан. Күн, түн экөө тең Алланын махлугу. Түндө Алла Тағала эмне кылган? Түндү бейпил кылган, тынч кылган. Не кылып койгон? Музагыраак кылып койгон эс алыш үчүн. Күндүздө ысыбайт ал не салкыныраак болот, суугураак болот, тынч болот, ызычуу болбойт, адам эс алат. Аллах субханала тағала түндү ушинтип жараткан биз үчүн. Эң кызык жери Аллах субханала тағала ошол убакта бир эле инсанды эмес, бүт баардык ошол топурактан чыккан жаныбардын бүт баардыгыны эс алдырат. Литаскуну фи, биз эле эмес, баардыгы эс алат. Жаныбарлар деле күнүнө тоолорго чыгып алып, жеп кегенден кийин алар эс алат. Малың деле эс алат, коюң деле эс алат, бүт баары кечкиргенде кайтып келет. Адам деле үйүнө кайтып келет, жаныбар деле кайтып келет, тоогуң деле келет, баардыгы келип эс алат. Ушул бир вакытта эс алдырган зат ким? Аллах субханала.